Акча таппай келгенде жанагы удлинитель бар го, ошону менен сабач провод менен. Өзү сабач үйүнөн тепкилеп жаткырып. Апам болсо мен ордум ошол жакта азыр. Мен жашаган квартирада азыр залог катары ошол жакта турат. Сен кызың келип акчаларды кутулбаса, сиз бул жактан кетпейсиз деп ошол жакта кармап отурат. Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Биздин редакциябызга 22 жаштагы кыз кайрылган. Ал 14 жаштан бери сексуалдык кулчулукка кабылып келгенин айтат. Анда биздин каарманыбыз менен болгон Маекке ортоктош болуңуздар. Саламатсызбы? Мен 14 жашымда келгем шаарга. Бир кыз менен таанышып, телефон менен таанышкам. Ошол аркылуу шаарга келгем. Келип Гүлзар аттуу айым менен таанышкам, ошол эже менен. 14 жашыңызда шаарга иштегени келгенсизби? Эмне болуп келдиңиз? Жана бир кыз менен ошол аркылуу келдим деп атпайм. Ошол кыз печенье заводдо иштейбиз деп мен анткени шаарга мурда келип көргөн эмесмин. 6-класс эле бүтүп мен кантка окуйм деп келип, анан шаарга кетип калган болчумун. Апамдар билет, чтоб мен шаарга кеткенимди, бирок мен печенье заводдо иштейм, апа окуганда эме жок деп. Ошол убакта биз кыйналып жүргөн убагыбыз болчу. Ошон үчүн шаарга келген болчумун, печенье заводдо иштейм деп. Жакын тааныш кызыңыз печенье заводко иштейбиз деп сизди чакырган турбайбы? Ооба, мен аны мурда көргөн эмесмин, телефон менен таанышып келгем. Андан шаарга келгенде ал сизди күткөн адам тосуп алдыбы? Ооба, тосуп алды. Анан ишиңиздерди кандай кылып түшүндүрдү? Качан иш башталат деди? Печенье заводуна качан иштеп баштайбыз деди? Келип бир жумадан сурадым, качан иш баштайбыз, качан иштеп башташ керек уже деп. Ошол убактарда ошентип жүрүп биз кандай десем, печенье заводдо иштеген жоксуз, эч кандай печенье заводдо иштебептир ал кыз дагы. Ал мурда иштедим деп айткан. Мага жардам берем деп чакырган, мен да ишенип келгем. Бирок печенье заводдо иштеген жокпуз. Ошон менен арадан 2-3 ай өттү. 2-3 ай өткөндөн кийин 2-3 ай өткөнчө сиз ошол адамдын жанында болуп турдуңузбу же башка иште иштеп турдуңузбу? Эч жакта иштеген жокмун, ошол жакта болдум, үйүндө. Ала кандай болот? Сиз жашаганыңызда эч жакта иштебесеңиз, ал адам сизди каржылап турдубу же тамак аш берип? Гүлзар эже деп атпаймынбы, ошол эже продуктуу эмелерди ошол жардам берип турду. Сизди тосуп алган адам Бишкекке келгениңизде? Жок, ал мен тосуп алган адам мен менен чогуу жашап жүргөн кыз. Ошо, экөөңүздөр чогуу Гүлзара деген аялдын үйүнө бардыңыздарбы? Анын үйүнө эмес, ошонун кошунасы болуп жашачубуз, жаныбызда эле. Менден 1 жыл мурун келиптир ошол мен тааныган кыз, ошо Гүлзар дегендин колуна. Анан сиз сурадыңызбы, качан печенье заводунда иштеп баштайбыз? Иштейбиз деп айтты, сурадык, анан ал жакта иштебей калдык, азыр сезон бүттү деп, как раз жай убагы эле ушундай болчу. Ошондон кийин уже акча жок калды, уже акча керек деп биз менден биринчи тиги кыз келген үчүн кафеге бардык. Кафелерди билет, мен кафе дегенди мурда көргөн эмесмин, шаарга келип көргөн эмесмин деп атпаймынбы? Шаардын бир кафесине бардык. Ал жактан бир адам менен таанышканбыз. Анын квартирасынабы же мындай квартирага билбейм, эсимде жок, ошол бир квартира барып, мен шаарга кыз болуп келген болчумун. Ошол жактан ошол адамдан кыздыгымды алдырдым, бирок ал адамды эртең менен турганда таппай калдым. Мисалы кетип калыптыр, мен анын атын да сураган эмесмин, сурадым, может унутуп калдым. Эчтекесин эсимде жок болчу. Ал адам сизди ошондо квартирага жалгыз эле алып келген, Тиги кыз бар болчу, бирок ал кыз мас болуп калган. Мен деле ошондо ичимдик ичкен, биринчи жолу ичтим да 14 жашымда, ошон үчүн уктап калгам, эртең менен ал адам кетип калган. Экөөңүздөр жыныстык катнашта болдуңуздар. Кыздыгымды ошол адам алган. Эчтеке сезген жокмун, эртең менен туруп эле келип, жана Гүлзар эже аттуу эмеге тиги кыз экөөбүз келип айттык, ушундай мен ушундай көчө болду, ушундай кыздыгым жок уже деп ыйлап келип айтканымда, ал хорошо ойлонуш керек, анда дарылатабыз деп ошентеди. Анан 2-3 күн эле кайра, чтоб мен стресс болуп калдым да, ошого аны кафеге барып эметкиле, кичине эс алып келгиле, кичине мээңер сергитип келгиле деп биз 2-3 күн кафеге бардык. Сизди тосуп алган кыз менен кайрадан кафеге бардыңыздар? Кайра 2-3 күндөн кафеге бардык. Ал жактан жаш балдар менен тааныштык. Жаш балдар болгондо өзүңүздөр курактуу балдар мененби? Менден бир 2-3 жаш улуу жок. Бир менден деген примерно бир 22-21 жаштагы. Сиз 14 жаштагы кыз болсоңуз, алар 22 жаштагы балдар болушту. Ошондой болуп калды.
Анан ал балдар менен таанышканда эмне кылдыңыздар, кайда бардыңыздар? Анан общагага бардык же алар жашаган квартирага бардык. Алар эки досу менен же эки досу менен болчу. Алар жашаган квартирага 5 мүнөткө эле кирдик, кайра чыктык. Ал мага эч кандай тийишкен жок. Келип ушундай биз эртең менен келгенбиз. Ал жактан таң аткыч жакта жүрүп көчөдө эле тигинин үйүнө жаткан эмеспиз. Кафеде алар менен чогуу ичип, майрамда отурдуңуздар да. Тигинин үйүнө кирип эле 5 мүнөттө кирип эле анан жок биз бияка жата албайбыз деп кайра обратно чыгып биз жөө эле үйгө жеткичек таң атат деп. Ал балдар биздин үйгө жатып алган деп сиздерге сунуштаганбы? Жүргүлө биздин үйгө жатып алгыла кеч болуп калды деген. Биз суу сап кетип эле суу ичкен эле киргенбиз. 5 мүнөттө эле кайра суу ичип алып чыктык. Бирок ал балдар эч кандай тийишкен жок. Биз кирип эле суу ичип эле эшиктин алдынан кайра чыктык. Чыккандан кийин келип эле тиги эжеге айттык, жана Гүлзар аттуу эжеге. Келип эметкенден кийин эле анда сен дарылатканга акча издеп атпадык беле, сен дарылатыш керек, сен уже кыздыгың жок, ал жаман нерсе деп ошентегенден эмне кылышыбыз керек дегенде сен кыздыгыңды ошол бала алды деп жана экинчи жана тааныштык деп атпаймынбы эки дос менен деп. Ошол адам алды деп сен айтышың керек, чтоб сен акча алыш үчүн ошол баладан сен дарылатыш керек. Сен эжелериң, мамаларың билсе эмне болот дегенде. Хорошо, бирок эмне кандай кылабыз деп айттым. Айткандан кийин сени зоруктады деп туруп, заявление жазабыз Ленинский РОВДга деди. Барып жазылды. Ошол эже барып жазды. Мен жанында болдум. Үчөөбүз бардык РОВДга. Ошондо сиздин жашыңыз жетелик болгондуктан ал эже жазды. Ал эже мага жазганга болбойт экен ошол убакта. Мен жазганын да билчү эмесмин. Анда ал адам сиздин эмнеңиз болом деп тааныштырды милиция кызматкерлерине? Мени тайэжем болот деп айтасың. Мен эжемдин кызы болосуң сен деп ошентеди. Тиги кыз болсо мен экөөңөр тең мен эжемдин кыздары болуп, силер бөлөсүңөр бири-бириңерге. Мага мен болсо силердин тайэжеңер болом деп. Анан сиздер жана үйүнө 5 эле мүнөттүккө кирип чыккан баланын үстүнөн арыз жаздыңыздар, э? Ошол зоруктады деп ошол жака ошондой арыз жазылды. Анан ал бала эмне болду ошондо? Кармалдыбы? Арыз жазгандан кийин 2-3 күндөн кийин тигилер изилдеп, каякта иштерин билип, Чүйдөгү Таксим деген кафеге барып, ошол баланын иштеп аткан жеринен кармап кеттик. Анан Кармап кетип барып, биз эмеге тергөөчүгө киргенден кийин тергөөчүгө ошентип айтасың, мени зоруктады дегенден башка, сени коркутушат, ал жака киргенден кийин сен алып айтып атасың тигини муну дегенде, жок сен ооба мени зоруктады дегенден башка эчтеке сөз сүйлөбө деди. Мен андан башка сөз сүйлөгөн жокмун, тергөөчү да ошол жактан сен калп айтып атасың, бул жактан сени кыйнап аткан жокпу, сен коркконуң билинип атат дегенден жок, мен чын эле айтып атам, мени зоруктады дегенден башка эчтеке сөз сүйлөгөн жокмун. Мени ошол жакта тергөөчү дагы кол көтөрүп эметкенге чейин барды. Сен чынын айт, сен бул жактан башка болуп атат, сен коркконуң билинип атат дегенден жок, чын эле мени зоруктады дегенден башка сөз сүйлөгөн жокмун. Ошон үчүн ошол жака заявление жазылды. Анан ал бала эмне болду? Ошондо камалып кетти. Камалып кетти. Калп айтпайм, бир жылдай эсимде, бир жылдай отуруп чыкты ошол жакта. Жана камалып кетти деп атпайм, ошого акча керек болуп калып, биз ошондон кийин дагы биз 2 баланы кафеге барып таанышып, ошондон кийин 2 баланы, ошондо 2 айдын ичинде 3 бала эметилди, подстава деп эметилди. Ошондой күнөөлөйсүң деп ошондой жазылды. Бирок тиги 2 балага акча алган үчүн алар түрмөгө камалган жок. Заявление жазылган жок, акча менен бүтүрүлүп, бирок бир эле бала ошол камалды ошол жакта. Ошол кийинки балдар камалганда акчаны кимге беришти алар? Эже сүйлөшүп атты, жана Гүлзар эже аттуу ошол эже сүйлөшүп атты. Канча акча алганын да эсимде жок, мен колума алган жокмун, 1 да сомун. Ошол убакта ошол эже алды. Канча алганын билбейм деп атпаймынбы, анан бизге кийим алып берди, телефон алып берди, бизди тамак аш берди, ошентеди, бирок канча акча бизге кеткенин, анан канча акча тиги алганын билбейм. Ошол учурда сиз ата-энеңизге эмне деп айтып аттыңыз? Акча берип аттыңызбы? Акча сал деп аттыбы ата-энеңиз? Эмне иш кылып атасың деп сурадыбы сизден? Мен печенье заводдо иштеп аттым деп айттым. Апамдарга ошентип кеткен болчумун. Ошол убакта мен эжелерим турмушка чыккан, апам өзү эле болчу, оорулуу сиңдим менен үйдө. Атам дагы кичинекей кезинен рактан каза болуп, атам жок, апам ошо сиңдим менен эле болчу. Анан апамдын ошондой каражаты жок, бизге эч кандай эмеси жок. Мен окубай ошо шаарга келген болчумун да. Анан апама мен өз жанымда өзүм багайын, апа силерге да жардам берейин, бул жакта печенье заводдо иштейм, сизге акча салам дедим, бирок 1 да сом салган эмесмин.
Анан сиз жанагы балдар менен интимдик жыныстык катнашка барып атканда сизге эч кандай акча ал адам берген жок, жөн гана тамак ашыңыз, Мен кийимиңиз. жана айткандай эле 3 балада отпайм, 3 бала тең мага тийген эмес. Мен аларым вообще жологон эмес, биз кафеге барганбыз. Көчөдөн эле кайра коштошуп кеткенбиз. Ал 3 бала тең мага тийген эмес, 3 балага да тийген эмес. Ошон үчүн мен алар менен жыныстык мамиледе болгон эмесмин. Жанагы биринчи эле мен тааныбай калган, мен билбей калган эле адам кыздыгымды алынган. Ошол адамдар тийбесе, башка адам сизди биринчи жолу кызыңызды алгандан кийин башка адамдар сизге ыдык көрсөттүбү? Башка адамдар менен интимдик байланышта болуп аттыңызбы? Биз жанагы камалып кеткен балага деген адвокат жалдаганбыз, биз өзүбүзгөчү. Ошондо ошого акча керек болуп калып, акчаны каяктан табабыз, менде акча жок калды, тиги бу дегенден. Биз деген случайно өтүп баратып эле Правда Бакамбаевада мосттун үстүнө отуруп калганбыз, жана кыз экөөбүз. Ал жакта отуруп, ары өткөн машина, бери өткөн машиналар, иштейсиңерби дегенден, ооба иштейбиз, Шведия иштейбиз деп ошентип аттык. Анан ал жакта биз мурда билген эмеспиз, тиги кыз да билген эмес, ошол жакта ошондой кыздар турарын, иштеген кыздар турарын мен да билген эмесмин. Анан аягында эмне деген жумушту айтып атасыңар деп бир машинадан сурап калганда, ошондой кыздар иштейт, дегичек болбой, бери жактан ошол жакта иштегендердин үстүнөн караган бир аял келип, семиз аял келип, ошол жактан бул жакта менин кыздарым турат, силер бияка турган болбой, силер жаңы экенсиңер, тиги деп бизди кубалады. Анан биз көчөдө жөн эле турабыз деп, анан үйгө келип, ушундай болду деп эле биз көчөдөн келгенибиздин баарын ошол эжеге айтып берчүбүз. Анан ушундай болду деген. Анда ушундай таап кыла, биз тигини чыгарышыбыз керек сенин күнөөң үчүн деп мага айтты. Сен күнөөң үчүн камалды депчи. Сен ошентип тиги заявление жазбадык беле депчи. Анан сен зоруктады деп, ошон үчүн тигини чыгарышыбыз керек. Ал бизге кайра чыгып алып мындай тигиндей зыяны келет, ошон үчүн тигини чыгарып биз спокойно бүтүрүшүбүз керек ошол жолду, ошол мени түрмөдөн деп ошентеди. Анан ошол жакта деген биз 3 күндөй чыктык Правда Бакамбаева денебизди сатып. Ошол убакта чыгып атканда тапкан акчаңызды кимге алып барып берип аттыңыздар? Гүзел эже аттуу адамга алып барып берип аттык. Бардык тапкан акчаңыздарды ошого берип аттыңыздарбы? Акчалай 1 сомду өзүбүзгө алган эмеспиз. Канча тапсак, ошончону ошонун колуна алып барып берип атканбыз. Анан бул учурга чейин эмне үчүн укук коргоо органдарына кайрылбадыңыз? Ошол 14 жашта болчусуз ошол кезде. Учурда канча жаштасыз? Азыр 23кө чыгам, Кудай буйрса 23кө чыгайын деп атам, февралда. Ошондо арадан дээрлик 8 жылдай убакыт өтүптүр, э? Эмне үчүн бул учурга чейин укук коргоо органдарына кайрылган жоксуз? Мен деген окуган эмесимди атпайм, 6-класстан кийин. Ошон үчүн законду билген эмесмин. Мен эмнеге кайрылган эмесмин, анткени менден кийинки апам орулуу сиңдим менен отурат деп атпадым беле. Ошо орулуу сиңдимдин мүчөлөрүн сатабыз, сенин карызыңды төлөтөбүз, сен карызыңды ушинтип төлөйбүз, биздин ошондой акыбыз бар деп мени коркутту. Биринчиден, экинчиден апаңды келип, мен паспортум жок, өмүрүмдө паспорт алып көргөн эмесмин. Анан апамдын эмеси менен, паспорту менен мени карыз деп жаздырып алды апамды. Анан ошон үчүн апам менен ошо орулуу сиңдим менен мени коркутуп атты. Мен законду билбеген үчүн ошондой эже эме стронкамды мен неме кылып койсо, мүчөсүн сатсам, мен стронкамды кантип сактай алам деп айтканын кылып аттым. Ал адам сизге, денеңизге кордук көрсөтүп, уруп, сокчу эмес беле? Биринчи биз жана Правда Бакамбаева чыктык деп атпайм, ошол жактан чыкканда эле акча таппай келгенде жанагы удлинитель бар го, ошонун менен сабач провод менен. Эгерде кардардан сизге чыкпай калса, ошондой кордук көрсөтчү эле. Келбей калганыбызда. Бир күндө канча сом алып келгиле деп айтчу элесиз? Башында биз ошондо жаңы ошол жака чыкканда бир 4000 сомдой алып келдик го дейм. 4000 же 6000дей алып келдик, ошол кыз экөөбүз биригип. Бир күндө мындай талап койчу эле, ушунча сом алып келгиле же андай башында коюлган эмес. Андан кийин уже ошондой иштесе болот экен, ошо менен акча тапса болот экен дегенди түшүндү окшойт. Ошондой менен тапкылаанда өзүңөрдүн карызыңарды ушинтип эметкиле, башка жумушка сен паспортуң жок болгондон башка жумушка жарабайсың деди. Анан ошон үчүн ошол жумушта биз башында деген 8000 сомдонбу же 9000 сомдонбу, кыскасы бир орто эсеп менен 8000 сомдон табасыңар деди. 8000 сом алгыс, 8000 сом мен ошондо
бир 16-15 миң сомдой колуна алып келип берчүбүз башында. Бир күндө. Жаңы башталып атканда андан кийин канча 5 миң сом, жок 6-7 миң сомдой ошондой канча тапсак ошону алып келип берип аттык. Анан бир чечимге келдик, могу февралга эмеге чейин, кыш башталганга чейин 6 миңден чыгарып аттык. Кыш башталар менен 5 миң сомдон как положено алып келип бериш керек болду. Ошондой чечим чыкты. А эгерде ал айткан чечимди аткарбай койсоңуздар эмне болот эле? Таяк жечүбүз. Өзү аял өзү сабачу эле. Өзү сабачу, үйүнөн тепкилеп, жаткырып, тепкилеп, чапканга чаап, мен мойнумда да шрам бар, чекемде да шрам бар. Азыркы учурда ошо сабаганга чейин барган. Мен болсо кошуналарга, ата-энеме, бир туугандарым случайно көрүп калганда жыгылдым. Жумуштан тигиндей болду деп мен эч кандай айтчу эмесмин. Коркконум мен бир тууганым жана оорулуу сиңдиме, анан апама эч нерсе болбосо экен деп мен эч нерсе айта алган эмесмин азыркы учурга чейин. Мисалы сиз жанагы кардарларга чыкчым деп атпадыңыз беле? Ошол учурда качып кетейин деген ойлор болгон эмес беле? Качып кеткем. Бир эмес, 5-6 жолу качкам. Качкан убакта мен кайра телефон чалып, эми апама чалганда апамдын үнүн уккан деле мен, в смысле, айылда жүрүп, сен баары ошол жака дегенде эле апамды кайра, апаң тигиндей болот билесиңби, мен сиңдиңди эмне кылып коебурумду дегенде кайра эле барчумун. Кайра эле кармап кетишчү, кайра эле барчумун ошол жака, кайра эле мурунку жумушумду эле, мурунку эмнени айтса ошону кылып жүрчүмүн. Кайра эле ошо денеңизди сатып, интимдик кызмат көрсөтүп жүрчүңүз, э? Алар апаңыздын номерин билчү беле? Мен апам менен тааныштырган болчумун. Ал болсо жана кызыңыз бул жакта печенье заводдо иштеп атат, баары жакшы. Кызыңыз тың экен, бул жакта жакшы өзүн карап атат. Акчасы көбүрөөк болуп калса, ашып калса силерге да салып турат, силерге да жардам берип турат деген деп айтканга мен номерин берген болчумун, ошентип айткан. Алар апаңыз менен телефон аркылуу эле сүйлөшкөнбү же жолугуп да сүйлөшкөнбү? Жок, телефон аркылуу башында сүйлөшкөн. Акыркы 2 жылдан кийин апам жанагынтип менин ордума жазып берди деп атпайбы, нотариально жазган жок, кол жазма менен жазып берди. Мен ушундай кызымдын ордуна, мен кызым бир нерсе болсо же качып кетсе, мен төлөп берем кызымдын ордуна жана карыздардын баарын деп. Сизди ал эмне үчүн карыз деп койгон? Эмне себептен сиз ага карыз болуп калдыңыз? Жана камалды деп атпайбы, ошого деген мен адвокатка акча берип, ошол адамды мен чыгарган, менин акчам менен чыгарган, сен ошону төлөп беришиң керек деп мени карыз кылды. Анан ошол адам азыр учурда чыктыбы камактан же? Ооба, чыккан. Бир да адам азыр камакта жок, ал жактардан экөө жана акча берип кутулуп кетти, бирөөсү болсо ошол мен чыгаргам деп ошого карыз болуп калган. Балдарды биз кафеден тапчубуз. Бул кафеден 2 жолу. Өзүңүздөр таап келип таанышчысыздар, э? Биз келип айтчубуз, ал барып жолугуп, алардан ошо коркутуп, биз анда заявление жазабыз, билесиңерби, бул 14 жаштагы кызды 15 жаштагы кыз зооктогонго болбойт, силер өмүр бою кетип каласыңар түрмөгө, ошон үчүн акча сурачу экен, акча беришчү, канча акча бергенин билбейм мен, колума алгандан кийин. Акчаларда сизге эч кандай акча дойлада отурбачысыз? Бир сом алган эмес. Мага болгону кийим алып берген. Калаган кафеме алып барган болду. Анан канча сом мага кетип, мен ал канча сом алганын эсимде жок. Мен көргөн эмесмин. Өзүңүздөр жанагы көчөгө чыгып тапкан акчалардан эмне үчүн жаныңыздарга катып алып алган эмессиздер? Мисалы, бүгүн 8 миң сом тапчаңыздар, бүгүн 6 миң эле сом таптык же 5 миң эле сом таптык деп андай кылып. Антип айтканга мүмкүн эмес болчу. Биз айткан суммасын алып барбасак таяк жечүбүз. Мен коркконуман мурда эме бир тууганымдан дагы, атаман дагы, Раматылык апаман дагы мен таяк жеп көргөн эмесмин. Ошон үчүн таяк жегенден коркконум үчүн мен айткан суммасын алып барып берчүмүн. 1 сом да жаныма алып койгон эмесмин. Учурда ата-энеңиз, бир туугандарыңыз билдиби сиздин ушундай болуп абалыңызды? Акырында чыдабай калдым, жана кордуктан уже даже өзүмдүн өмүрүмдү кыйганга чейин баргам. Чтоб мен кантип бир тууганыма ушундай айтам, ушундай жолдо жүрөм деп апама кантип айтам, апам дұрыс кармап жыгылат. Ошон үчүн апама эч кандай айта албаган үчүн бирок азыркы учурда билет. Апам билбейт. Бир туугандарым билет мен кандай. Апаңыз кайда учурда? Азыркы учурда жана айтып атпайбы, мен ордума жазып берген депчи. Анан сен ордуңа залог катары деп мен менен жашачу 2 жылдан бери. Апаңыз сиздин жаныңызда жашачу? Мен ал жактан качып кеткем азыркы учурда. Апам болсо мен ордум ошол жакта азыр. Ошол жакта болгондо кайсыл жакта? Мен жашаган ошо Гүлзар дегендин кошунасы болуп жашачумун деп атпайбы, ошол жакта мен жашаган квартирада азыр залог катары ошол жакта турат. Сен кызың келип акчаларды кутулбаса, сиз бул жактан кетпейсиз деп ошол жакта кармап отурат. Апаңыз пока билбейт, сиз ушундай ал сизди жаман жолдо жүргөнүмдү азырынча билбейт.
мен апама официантка болуп иштейм деп, кечинде жумушка кетчүмүн, түнкүсү да иштейм деп. Буюрса баары жакшы болот, сабыр кылыңыз, ыйлабаңыз. Баары жакшы болот. Мына мурда күнү мага бир кыз кайрылды, эжеси менен жеңеси менен келишип. Анан биякта болгон кандай ситуация болгондорун баарын айтып беришти. Бул кыз деген мисалы 6 жаштан кийин эле, 6 класстан кийин эле окубайт, даже кол жазмасы дагы эптеп мындай түшүнөт. Мындайча айтканда 14 жаштан бери келип, под давлением жанагы мамкасы менен ушундай даже арызды дагы берки РОВДга жанагы балдардын үстүнөн арыз жазганда, бул только жанагы мамкасы барып жазып атат, арыздын баарын бүт баарын. Бул кызды коркутуп атат. Сен барганда милициялар, тергөөчүлөр сураса, эмне болду эле деп сураса, тиги кызга айтып атат. Ооба, ошондо болгондо эле тура бер, анткени сени тергөөчүлөр коркутушу мүмкүн, минтиши мүмкүн. Жок, сен ушундай болгондо эле тура бер деп айтып атат. Ошо кезде как раз Ленинский УВДнын тергөөчүсү ошондо кичине шекшип калыптыр да. Сен байкуш балдарды жөн эле кетирип атат окшойсуң, подстанова кылып атасың деп айтса, бул кыз коркот да, мамкасы күндө сабап атса, үйгө кечинде келгенде сабап тепки жеп атса, анан ал болбой эле ошо сөзүндө турган. Анан ошо биз азыр ошо кездеги биз азыр санасак 2014-2015 жылкы мына Гүлзар деп эженин атын айтып атат. Бизди көрүп калышса, мына бизге кайрылгыла, чогуу Кудайым буйрса иштейбиз, арыз жаздыртып беребиз, чогуу жардам беребиз, консультация беребиз. Ошо жанагы мындайча айтканда бирөөнүн каралоосу менен кошо камалган балдар, жанагы ушу эженин айынан запкы жеген балдар бизге кайрылсаңар, чогуу биргелешип иш кылабыз.